Корей элинин бир да дасторкону кимчи салатысыз кооздолбойт. Анткени кимчинин пайдалуулугу бул өлкөдө эбак далилденген. Кимчиде калория аз болуп, ашыкча салмактан арылууда эң сонун азык. Бирок чегинен аша ачуу болгон кимчинин зыян жактары да бар. Ошондуктан ачуу калемпирди керектүү гана өлчөмдө кошуу зарыл. Кимчини даярдоо 3 этап менен жүрөт. Алгач пекин капустасын тазалап 4 бөлүккө бөлүп алуу керек. Жумшак жалбырактары көркүн жоготпосун десеңиз, бул бөлүгүн кол менен ажыратканыңыз оң. Андан соң идишке суу коюп, ага туз кошуп аралашма даярдайбыз. Ал эми алдын ала бөлүнгөн капустанын ар бир жалбырагында туздап алуу керек. Кийинки аракетибиз ошол эле туздалган капустаны даярдалган туздуу сууга салабыз. Туздун ири сортун тандаганыңыз дурус болот. Процессте туздуу сууну капуста жакшы сиңирүүсү үчүн улам ордун алмаштырып туруу керек болот. 3-4 сааттан соң туздалган капуста даяр болот. Начар туздалган капуста сынып кетүүсү мүмкүн. Ал эми жакшы туздалганы жумшак жана ийкемдүү болот. Туздалган капустаны алып, муздак сууга жакшылап жууп алабыз. Экинчи этапта капуста үчүн соус даярдалат. Идишке суу коюп, күрүч унун кошуп кайнатабыз. Оттон чыгарып, татымына жараша туз, кум шекер жана кызыл ачуу калемпир кошуп аралаштырабыз. Андан соң мөмө жемиштерди тазалайбыз. Болгар калемпири, алма, сарымсак, имбир, балык ширеси жана пияз керектелет. Аталган азыктарды блендердин жардамында майдалап алабыз. Дайкон редискасын да арчып майдалап туурайбыз. Ага кошуп көк пияз жана жашыл чөптү да анчалык майда эмес формада кесип алабыз. Алдын ала даяр болгон соусту кошуп аралаштырабыз. Үчүнчү этапта туздалган капустаны алып, катуу бөлүгүн кыркып алып салабыз да соусту капустага куюп чыгабыз. Эрежеге ылайык ар бир жалбырагына маани берип, соусту аралаштыруу керек. Андан соң 3-4 күнгө тындырып коюу зарыл. Корей эли сүйүп жечү кимчи даяр болду.